Адам жашоосунда эки нерсени туура тандаш керек деп айтат. Биринчиси өмүрлүк жолдош, экинчиси сени өмүр бою коштоп жүрө турган кесип. Жаратканга чексиз шүгүр. Мен дүйнөдөгү миңдеген кесиптердин арасынан мугалимдик кесипти тандадым. Саламатсызбы, Байгазиева Бактыгүл Байгазиевна? Мен сизди номер 35 Комсомол орто билим берүүчү мектебине физика мугалими болуп ишке кабыл алынышыңыз менен куттуктаймын. Рахмат. Кана балдарым, бүгүн 4-саат кайсы сабагыбыз бар эле? Келечекте балдарым ким болосуңар? Кана мына Байгазиева Бактыгүл, сен келечекте ким болосуң кызым? Мен келечекте физикада мугалим болом. Мен Байгазиева Бактыгүл Байгазиевна 1990 жылдын 16 сентябрында Жалал Абад областына караштуу Ташкөмүр шаарында туулганмын. Ата-энемдин эң күчүү перзентимин. 5 бир туугандын кенжесимин. Жолдошумдун сүйүктүү жары, 3 кыз 1 уулдун мээримдүү энесимин. Үлгүнүн үлгүлүү келинимин. Байгазиева Бактыгүл эжеке биздин Комсомол орто жалпы билим берүүчү мектебинде 12 жылдан бери эмгектенет. Эжеке физика сабагынан сабак берет. Эжекенин иш тажрыйбасы абдан мол. Эжеке түрдүү ачык сааттар, зоналык, райондук олимпиадага окуучуларды даярдоодо, жалпы республикалык тестке окуучуларды даярдоодо абдан салымы чоң. Эжеке биздин мектепте алдыңкы мугалимдерден. Мен мугалиммин. Күн нурун тартып көктөн, мээримен жаркып төккөн, үй бүлө мектеп жүгүн үзүлүү тартып кеткен. Мен мугалиммин. Жашоонун устунун кармап турган, балага жакшылык каалап турган, мектепти экинчи үйүм көрүп, мээнетин элине арнап турган. Быйыл билим берүү тармагында чоң өзгөрүүлөр болду. Себеби 12 жылдык билим берүү системасына өттүк. Кана балдар үйгө берилген тапшырма 12 жылдык билим берүү системасы аркылуу окутуунун мазмуну, билим берүүнүн ыкмалары өзгөрдү. Дүйнөдө технологиялар укмуштуудай ылдамдыкта өнүгүп жатат. Бүгүнкү күндө ар бир окуучуга үйдөн чыкпай эле кошумча билим алууга мүмкүнчүлүк. Мындай шартта биздин билим берүү системабыз заманбап талаптарга жооп береби деген суроо жаралат. Албетте, биз эң мыкты дүйнөлүк тажрыйбаны өздөштүрүүгө аракет кылып жатабыз. Билим берүүнүн түзүмү гана эмес, мазмуну да өзгөрдү. Заман талабына жооп берген жаңы окуу китептери киргизилди. Окутуунун методикасы дагы өзгөрдү. Билимди жаттап алуунун ордуна окуучулар аны практикада колдонууга өтүштү. Мен да ушундай ыкмаларды колдонуп, сабак өтүүдөмүн. Бул мектепте физика мугалими болуп гана эмгектенбестен, профсоюз уюмунун төрайымы болуп эмгектенүүдөмүн. Бош убактымда китепканага кирип, билимимди байытуу, өркүндөтүү, изденүү максатында көптөгөн китептерди окуйм. Мугалим бул жарык берүүчү жан, ал эми окуучу жарык издеген адам. Мугалим күн сыяктуу тийип турса жаркырап, анда окуучу гүл сыяктуу ачыгат. Биз мугалимдер жүздөгөн тагдырдын жаратуучуларыбыз. Баланын келечеги, адамдын эртеңи, окуучунун жакшы адам болуусу бизден көз каранды. Мен мугалимдерди бул дүйнөнү кармап турган устунга окшотом. Ооба, биз коомду устун сыяктуу тиреп турабыз. Ардактап кесип тандадым, сабатын ачып балдардын, ар таңды тосуп шаң менен ак мектеп болду барганым. Балдарга физиканы үйрөтөмүн, багбандай көчөттөрдү гүлдөтөмүн, эл журтка эмгек кылып талбай иштеп, бала деп билбейм кантип күн өткөнүн. Бакыт дебейм мына мындан башканы, балдар менен өткөн өмүр гүл өмүр. Саламатсызбы эжеке деген сөзү үчүн
Мен мектептен кетким келбейт, бир өмүр